2019-жылдын өзгөчө жаңы таланттуу блогерлерди кезиктиргиле. Сыдыман. Эски зиндер бар го онда, ото алмайт онда. K159. Мен кашым жакпайбы. Жересисаларым жакпай калды. Абдан катуу жаман көрөсүң мен кыргызча сүйлөгөндө. Анан эмне деп айтайын билбейм сага. Просто сигилелек кет. Просто сигилелек кет. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Саламатсыңар, урматтуу кыргыз элин, Жан Селимен Карайдан Айни Жинов. Билесиңер, ушул 2019-жылы абдан хайп эле болгон жаңы мындай чыкты, элдин арасынан чыккан блогер бул биринчи эле Сыдыман K159. Бирок алар кандай видео жасайт экен, өзүңөр эле билет болушуңар керек. Алар канчалык алар мал экенин өзү эле далилдешкен. Азыр болсо аларды болгону мен кол менен көрсөтүп берем, силер аны ишенесиңер. Анда эмесе кеттик достор. Элмир Сыдыманов. Жаңы эле баштаганда ал жакшы эле баштап келаткан, ал деген вайндарды тартып, ал вайндар чын абдан жакшы кетип баштады, бирок чыныгы хайп болгону бул прямой эфирден башталды. Ошондон ал хайп болду чыныгы. Прямой эфирде эмне кыратып койду дейсиңерби? Прямой эфирде болсо ал кызга сыйбаган нерселерди кыла баштады. Суроолорубуз кетти. Бир күндө канча жол чыгасың? Bir günde anca yol çıkacağız. Мне одному хочется нассать ему прямо на гланды. Болсо өзүнүн бир прямой эфиринде кыздын чачын кестирип жатат. Могу жактан алабы? Могу жак. Бисмилла деп туруп баштайлы. Че, ебанутый, что ли? Эмне деген бул келесоолук, ыйманы жоктук. Кыргызда мындай сөз бар эмеспи? Кыздын 40 чачы улук деген. Ал болсо улук демек тургай чачын кестирип жатпайбы? Ал болсо бир гана кыздын чачын алмак тургай, ал эркектин да чачын алганга жетишти. Опа! Ушчере лучше один раз хайпануть дейт. Хайп болгон абдан оңой турбайбы? Сыдыман де мына ушунчалык үйрөндүм хайп болгонду. Билесиң, мен чачын алдырдым да, эркекчи дос балдар, туугандарым да сүйүнөт. Анан аягында болсо май подписчики псих деп коет. Сен подписчиктер эмес, бул сен психсың, сен психсың. Ошондон улам аларды да псих кылып жатасың. Ингисинде бул эң эле жаман жер быстан чыккан бир гей Жаныбек менен ошо менен прямой эфирге чыгып жатат. Азыркы убакта анын подписчиги 19 миңге жетейин деп калды. Эсетке гей. Ал болсо айтып жатат, Кыргызстандагы гейлер каптап кетет деп. Кудай сактасын ошо нерседен. Жаныбек, канча Жаныбек канча жаштасың? 19 2000 жыл. Сага өзү кандай эркек балдар жагат? Мага ошо кызык болуп жатат. Сиз жагасыңар дейм. Жана ушул гей Жаныбек белгилүү блогерлерден реклама алып, өзүн пиар кылып жатат. Аккаунт нелерди чыгарып жатат дейсиңер. Кыз болуп түшкөн, итиркейди кетирген сүрөттөр. Кимердин алдыңарда ошол гей чыгып калса, ким ошону бетке жанчып салгысы келсе, сөзсүз бул видеого лайк кой. Дагы мындан башка Сыдымандын абдан көп айбандык видеолору абдан толтура. Прикольно. Да, нормально киресе, я чё? Нормально. Бели пиздец. Анан жаштарга үлгү боло турган ушул Сыдыманбы? Ушундай видеолор менен ал үлгү боло алабы? Керек болсо ал өзүнүн популярдуулугу үчүн кызтеке болуп подписчиктерди чогултуп жатат. Мама, я гей, папа, я гей, можете просто промолчать. Жана Сыдыманды сүйүп калган Сыдымандын фанаттары айтышы мүмкүн. Сен аны менен эмне ишиң бар? Өзүң ишин кое бербейсиң деп. Достор, бул жөнүндө кантип айтып кое албайсың? Ушунчалык малдан айырмасы жок видеолорду чыгарып жатат. Акыркы убакта алар
ар бир эле видеосу ошондой болуп жатат. Жана эң аягында болсо Сыдымандан силерге момундай би немеси кеттик. Huzuringni aytma, aytma, aytma. Dalbayobsan, 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 dalbayobsan. Ошондо Сыдымандын мал экени далилденди. Кыргыз Республикасындагы адамдар 3 типке бөлүнөт. Биринчи тиби кыргызча жакшы билип, орусча такалып сүйлөйт же жакшы түшүнө бербейт бул тилди. Проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубленных за рамки традиционного регионализма. Тем нелегко. Подтверждением тому являются наблюдаемые в международных отношениях следующие процессы. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Экинчи типтеги кишилер киргиздер. Кыргызча жакшы билбейт, орусча өсүп, орусча сүйлөйт, кыргызча түшүнөт, бирок кыргызча сүйлөшпөйт. Родственники будут дарить денежки. Ну, конечно, от денег никто не отказывается, но проблема в другом. Они такие добрые, дают по 1000, по 2, по 3, а потом еще дают, и ты такой... Үчүнчү типтеги кишилер это люди, которые в совершенстве владеют кыргызским и русским языком. Это прекрасно. Ошондой эле кыргызча, орусча да жакшы сүйлөйт. Бул жакшы. А что, так можно было, что ли? Кийинки эле биздин бейтабыз, а точнее пациентибиз бул KG-159. Мен болсочу бүгүн сонун бир нерсени түшүндүм да. Ал эмнени түшүндү? Абдан кызыктуу болуп жатат. Айтып берейинби? Мен болсо Азамат кыз экенмин, билейин. Таңдын башы. Анын видеолорун карасаң, эч кандай беле өзгөчөлүктөрү жок. Андай видео жасаш үчүн болгону уят эле кереги жок, болду. Андай видео жасаса оп-оңой. Ар бир эле кыз ошону турай алат. Болгону уят эле жок болуш керек бул үчүн. Орусиядан алып келген тарбиясын Кыргызстанга келип элге көргөзүп жатат. Жана элестетсеңер, анын 99% анын подписчиктерин жалаң жаштар көрөт. Жана анын бузуку видеолорун көрүп, жаштар эмне деп ойлойт? Мындай боло берет турбайбы деп ою бузулган жаштар аз эмес. Керек болсо комментарийлеринде окусаңар, 80ден ашык пайызы жалаң Азаматсың, это классно, такая красивая деген комментарийлер. Элестетсеңер, мындайча айтканда өзүнүн инстаграмына көбүрөөк аудиторияны чогултуш үчүн болгону бир аз жалаңач кийинип туруп, музыканын астына бийлеп койсо эле болду. Азыркы убакта хайп болуш кыздар үчүн абдан оңой болуп калды. Эмне үчүн кыргыздар? Эмне үчүн биз ошону тие албайбыз? Мисалы Казакстанда ошондой мындайча айтканда келесоо кыздар чыгып баштаганда аларды казактар тые алды. Эмне үчүн кыргыздар биз кыла албайбызбы андай? Бизде дагы ошондой жылдыз болуп жүрбөйбү? Мектептин окуучусу, жаш бала ошол K159га момундай сообщение жибериптир. Окуп койсоңор. Мындайча айтканда ошол кыргыздарды уят кылып жаткан кыз көптөгөн жаш балдардын, мектеп окуучуларын оюн бузуп жатат. 5 канал. Ушу мен түшүнбөйм, эмне үчүн 5 канал ушу уяты жок кыз K159 Үмүтайды ошонун эмнесин чакырды? Ушу инстаграмда звезда болуп, ушу жалаңач кийинип, жаштарга туура эмес үлгү көрсөтүп жатканы үчүнбү? Болбосо өздөрү да бир аз хайп болушу үчүн чакырдыбы? Билбейм, 5 каналында уяты жок экен деги. Дагы да болсо биздин куттуу студиябыз конокторго өтө бай. Ал эми азыр биз интернет, башкача айтканда Instagram тармагындагы өзгөчө блогер. Ушу өзгөчө деген жеринен эмнеси менен өзгөчө? Мо инстаграмда бир кыз бар экен го, KG деген. Өзүнчө эле момент болуп сөрүк болуп экен го. Сага айтып атам, көчөдөн концерт пиздес кылам. Кыздардын намазын жүрбөй, көтүн кызып жүр. Да ушул өзгөчө бир акцент менен сүйлөгөнү кыргызчаны. Өзгөчө акцент менен сүйлөгөндө эмне ушул кыргыз тилин акцент менен сүйлөгөн
азыркы 21-жылында өзгөчө бир нерсе болуп калды беле, мээси жоктор. Блогер кызыбыз десек дагы болот. Анда эмес азыр биз видеого назар салалы дагы. Видеого назар салалы дейт. Ушунчалык кызыктуу бир нерсе болот окшойт. Келгиле анда көрөлү. Мен жигитим вообще таңгалтат да меничи. Жөн жүрө албай ал мен всегда таңгалып жүрөм ал мени. Неге деймби? Мен ал мен уже 1 жыл сүйлөшөм. И как бы биздики все бүттүгү серьезно, мен ага жагам, алма жагат и все такое, короче. Но мен уже как бы 19-га чыгып калдым. И вон 13 жашта кыздар уже төрөп калды. Мен не? Серый мышка болуп бияқта калып калам. Мен деле төрөм келет, мен деле ичимде шарик болгум келет. Неге алар болот, а мен болбойм эмне? Ошунча ушундай балар не? Мен деле ушундай болгум келет. Жигитим айтсам вообще түшүнбөйт, а прямо мен айта албайм да, уялам да. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Улуу тааныбаса да, аябай жаштар тааныйт. Инстаграмда популярдуу өзгөчө инсан десек. Өзгөчө инсан десек болот дегендечи. Кайдагы инсан? Аны адам десек болобу эмне? Россияда чоңоюп, кайсыл убакта келдиңиздер Кыргызстанга? 2016-жылы. 2016 3 жыл болуп калыптыр, э? Ушу кантип өзү кыргыз болуп туруп, 3 жылда кыргыздардын арасында жүрүп, кыргызча жакшы сүйлөй албай койду. Кыргызча жакшы үйрөнө албай койду. Керек болсо мен Кытайда жүрсөм да 3 жылда кытайча эркин сүйлөп кете алам. Өз жолдору менен түшүндүрмөксүз. Ал эми сиздин балдарыңыз да ушундай видеолор тартса каршы эмессизби? Жок, только за. Поддерживать эту траву. Керек болсо биякта ушундай балдар да ушундай сыяктуу видеолорду тартса, ал за экен десет, каршы эмес экен. Ошондо анын балдары да ушундай тартып атса, ошондо эмне? Кыргызстанда ошондой блогерлер көбөйүп кетеби? Бизди белгилеп деле койсоңуз болот, белгилебей деле койсоңуз болот, э? Эң башкысы 5-каналда киргизсеңиз болду. Анан жана ош жерде уялбай пиарда сурап жүрүшөт ошондо. Жубайыңыз болочокто кандай киши деп ойлойсуз? Кимге окшош мисалы? Ким? Жолдошуңуз, күйөөңүз. Кимге окшош болот деп ойлойсуз? Мага. Сизге окшош. Сага окшогон күйөө дейсиңби? Анда сага окшогон күйөө болсо мына анда сага. Могул сага жарашат болуш керек. Мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать. Бир айга 50 000 сом табасыз. Анан кийин YouTube баракчасына, YouTube каналга иштейин деген ойлор барбы? YouTube'га дагы ошондой видеолорду чыгарайын деген ой барбы дейт. Ай келесо журналисттер. Анан кийин YouTube баракчасына, YouTube каналга иштейин деген ойлор барбы? YouTube'га ошондой жарым жалаңач болуп чыккан видеолорду YouTube удалить этет. Ошондой каналды да керек болсо жаап таштайт. YouTube'дун Instagram'га караганда бир аз уяты бар. Бул жактан YouTube Instagram'да ашат. өзгөчө жаштар арасында популярдуу болуп жаткан Instagram'да жыңгыз десек болот, кыргыз тилин акцент менен сүйлөп. 5-канал Азаматсыңар. Достор, мен эмнени айткым келип жатат. 5-канал ал болсо өз аброюн кетирди. Ал эми KG59 болсо, ал балдар да ошондой видеолорду тартса ал макул экен. Аны биз өзүбүз кыргыз элибиз тыйбасак, аны эч ким тыя албайт. Билесиңер, бушу хайп болуш үчүн, мындай хайповый блогер болуш үчүн сөзсүз түрдө эле ушундай келесолукка барып, өз аброюн кетирүү, ага барыш кереги жок. Огону четтен чыкпастан адамдарга кандай үлгү көрсөтүп жатасың, ошону ойлонуп туруп, анан кийин видеолорду чыгарыш керек. Үлгү боло турган мисалы Эмиль Эсеналиев, Азамат Исмаилов, Шумкар, чыныгы алардын актерлук өнөрү абдан жакан чоң. Алардын видеолорун көрсөң, чын эле жүрөгүңдө абдан жылуулук пайда болот. Чын эле алардыкы чын эле юмор деп айтсак болот. Ал эми Сыдманга окшоп, KG59 окшоп өз аброюн кетирип, кыргыздарды уят кылып, андай нерсе малдын деңгээлине салыштырсак болот.